It's not a game, it's a rich thing. Assalamu алейкум достор, бүгін 28 май, ертең 29 май бой. Бүгін болған байестердің взвешиваниясы болады. Бұл жақта көй ойлайды, бір еле бой болады деп. Жоқ, Веф Клубар Федерациясының балдар мықты байестерді чауышат. Андықтан ертең 29 майда кешкі саат 18:00-ға Алатау ресторанына ким келбесе ал адам сөз түрде өкінетті ойлаймын. Өзіңіздер көргенде азыр біз Вефа центрдабыз. Вефа центрда елдер абдан көп. Құдай бұйырса ертең 29 майда бойда жолығасыз. Ал эми билеттерді біз қолдан келишинче скидка кылып сіздерге ыңғайлы болсын деп абдан кычыраган жерде өткөрсөк дагы басын айтып коюн 300 сомдон эле болуп атат. Азыр бизде аз эле билеттер калды. Ушул видеону ким көрүп аткан болсо, ушул номерлерге чалып туруп срочно билет алганга аракет кылыңыздар. Завтра уже бой. Бойдон кийин той. Ассаламу алейкум. Жалпы Бишкек шаары, жалпы Кыргызстан барбызбы? Бир катуураак кол чаап койбойлу келиңиздер, Негизи бул бойду уюштуруш бизге абдан оор болду. Бул нерсе Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткандан ар кандай видеолор кетип, анан силер Аллахтын эмесине кетип, ушундай шарият жөнүндө сөздөр сүйлөндү. Биздин Кыргызстанды 3 эле нерсе көтөрө алат. Биринчиси спорт көтөрөт, экинчиси шоу бизнес көтөрөт, жана үчүнчүсү экономика көтөрөт. Биз кыргыздар менен кыргыздарды мушташтырып, күчтүүлөрүн дүйнөлүк аренага алып чыганга аракет кылабыз. Кыргызстан жашасын! Кол чаап коебуз келиңиздер! Ал эми ушундай заведение алыш өзү $1000, $2000 турат. Бүгүн Вефа центрдын шефи Марат байке бизге кыргыздарга жардам болсун, жаңы проект кылып турсуңар, силерге ийгилик болсун деп ушуну бекер берди. Бунун ичинде 100дөн ашык камера бар. Ошондуктан эч нерсеге тийбейбиз, эч нерсени талкалабайбыз келиңиздер. Бул кыргыздардын бизнеси, ушул биздин Вефа центрга да бир кол чаап коелучу, Негизи бул нерсени уюштуруш абдан кыйын болду. Спонсорлор чыгат десек, бир да спонсор болгон жок. Көп айтып атат, канат акча таап, аябай байып атат депчи. Ачыгын айтканда мен бул жерден $500 000 сом минуска кетип атам. Кимдир айтышкын, сага мен аны уюштуруп эмне кыласың деп. Бирок Кыргызстандын спорту, Кыргыздын шоу бизнеси өнүксүн деп ушуну сиздер үчүн кылып атабыз. Мага да бир кол чаап койсоңуздар болот биздин командага. Biz Ruslan Kıdırmış'tan giyinle turgan бұл жаққа Веф Клубар Федерациясының управляющий Талай байке қол чаап коелу. Веф Клубар Федерациясы биздин почти бойдун 60%, 70% көтөрүп берип атат десем жаңылышпайм. Сиздерге чоң рахмат. Жалпысынан бизде 5 бой болот. Бул жерде жөнөкөй боецтер эмес, профессиональный да боецтер бар. Андыктан биз биринчи боецтерди взвешивания чакырып туралы. Нарымбеков Айбол, тренер биздин. Веф Клубар Федерациясынын тренери. Бул жака эртең 29 майда боло турган бойго салгылашка чыга турган 66 килограммдын боецтери Аскаров Кудрет, Амантурулу Эркин! Кол чаап коелу келиңиздер. Жигиттер! Кол чаап коелу жигиттерге. Кудай буйрса жигиттер 29 майда күчүбүздү көргөзөлү. Эгерде ким ошол жактан утса, дүйнөлүк аренага кетесиздер буйрса. Биздин кыргыздын жигиттерине кол чаап коелу. Кийинки чыкчу биздин боецтер 71 килограмм салмактагы Алынкулов Дастан, Сатаркулов Тарие. Все. Жигиттер. 29 майда көргөзөңүз күчүбүздү. Байке, сиз агере экенсиз, келиңиз. Кийинки биздин боецтер Веф Клубар Федерациясынын боецтери 57 килограммдагы таймашчылар Болотбеков Адилет, Райкулов Дөлөт. Килограммдагы. Все, болды. Болды. Красавчик. Абдужапар Улубек Султан, Сабырбеков Сүйнокул, 61 килограммдагы боецтер. Поддерживай! Все, жигиттер, так, все, брат, сау, давай. Все, болды. Элдиярулу Байжан, ортого. Ассаламу алейкум.
Ылдый Байжанга чыга турган Азиянын үч жолку чемпиону, мирге барып 3-чү орун алып келген, Кыргызстандагы гран-прини утуп алган Канат Шалтанбеков. Кечир батар. Качкынбаев Артур, Шамшыбеков Аскар, 71 килограммдагы боецтер. Артта ярмарканын идиштери турат, абайлагыла, Все, давайте. Жакупов Усман ортого келип беребиз. Веф Глобал Федерациясынын тренери, кол чаап койсоңуздар болот, канча деген биздин батыр жигиттерди тарбиялап өстүрүп жатышат. Бул жака Болотбеков Залкар Абдыжапар уулу Дурусбек мырзаны чакырып келип, 70 кг салмактагылар. Все, жигиттер. Токонов Бектурган Майрамбек уулу Калысбек 57 килограммдагы боецтер. Бул экөө бажадай эле кучакташып кетти го кайра. Булар бир залда бир агайда тренировка алган жигиттер, бирок рингке чыкканда бардыгы спорттун мыйзамында, спорттун чегинде салгылашат. Веф Глобал Федерациясынын жаңы өсүп келаткан муңдарына бир кол чаап коелу келиңиздер, Ал эми биздин главный бой. Эртең 29 майда боло турган бой. Кыргызстанда өзгөчө шоу жараткан, хайп жараткан атактуулардын таймашына өзүнүн күчүн сынайм деп ушул жака келип отурган биздин Бакыт Макеев! Бакыт! Микрофон. Раз. Бакыт Макеев, кол чаап коелу келиңиздер. Кийинки биздин боец. Өзү кыргыз сахнасында көп жылдан бери ырдап жүргөн, маданияттын мыкты кызматкери, бирок спорт жагынан өзүн сынап көргүсү келген, алдыңыздарга чакырып алчу боец Кудайберди Айтмурсунов! Давайте, без музыка, давайте, не слышно, элдердин колдогону угулбай жатат. Урматтуу биздин боецтер, 29 майда мыйзам чегинде бардыгын көргөзөбүз, жакка чапмай жок, тепмей жок. Андыктан оң жакта Кудайберди Айтмурсунов, сол жакта Бакыт Макеев! Ортодогу койдуңуздар. Бул газета, Котур, мен бир сөз айтып коеюн. Ортодо турган Веф Глобал Федерациясынын тренери. Эгерде ушул мырзаны сыйласаңар, чектен чыкпайбыз. Сыйлабасаңар, чектен чыгып берсеңер болот, Все. Где ваша поддержка? Все. Ортодо агайды сыйлагыла. Все. Все. Давайте. Кудайберди мырза. Кудайбердини колдогондар барбы? Ал эми Бакыт Макеев колдогондар барбы? Анда эртең кечки саат 18:00-дө Ала Тоо түнкү клубунда күтөбүз. Билеттин баасы негизи 1000 сом болчу. Сиздер үчүн скидка болсун. Биз 300 сомдон гана кылдык. Ал жерде өтө турган жер абдан сонун жер, VIP месталар. Ошондуктан ойлонбой, эртең кечки саат 18:00-дө жалпы боецтердин боюнда сиздерди күтөбүз. Жашасын Кыргызстан! Болушунча субординацияны сактаганга, дисциплинаны сактаганга аракет кылабыз. Эки жигитти буйрса, кимиси чемпион боло турган болсо, биз Казакстандын блогерлерин, Россиянын блогерлерин таштап, дүйнөлүк азиялык аренага чыкканга аракет кылабыз. Келиңиздер, Кыргыздын жигиттерин ишарат колдоп коелучу.
Стоп, музыка. Құдай берді мырза, давайте. Сіз шығып кеттіңіз, біз ВЕФА центрда бір нәрсе талқыланса жауап бере албайбыз. Құдай берді мырза. Кеттіңіз. Бақыт хоп тетейіл жақта. Бақытты 29 майда күтіп аласы қол шап қойғанда келіңіздер. 29 май. Алатау түнгі клубы. Ысық бой, горячий бой. Мұндай бой Қырғызстанда бірінші жолы. Жігіттер, я так скажу, может кто-то меня ненавидит, кто-то любит, но я так хочу сказать, что по ММА в Кыргызстане только начинает развиваться. Кудай бурса, Казахстанда да барабыз, Москвада барабыз. Кыргызстан жөнінде будут говорить все. Вот моя цель. Всем спасибо, жігіттер, спасибо, что пришли. Очень сильный боец, Бақыт Маке! Андықтан жалпы келіп берген біздің қырғыз жігіттеріне, айымдарға сіздерге чоң рахмат білдіреміз. Өзіңіз үшін қол шап қойыңыз келіңіздер. Жана ВЕФА центрда барына рахмат айтамыз. Ертең барыңыздарды бойда күтөбүз. Достор, ертең 29 май бойда күтөбүз. Билеттерди ушул номерден алсаңыздар болот. Билеттер санаулуу эле калды. Андықтан давайте, Кыргызстан өнүксүн.